Оңдан солға тайтыр өтеді. Біз тұрға лейлекке кетеді. Бұл не Варухқа кетеді? Варухқа кетеді оға. Кеңірі манаяқа барып кетеді, кішкіміші жоғада біз мен. Уже енді бой қалды да. Енді границаны президент сынды тартып бөлсе ортадан, құда қаласа бүтті да. Быйылкы өтүп бара жаткан 2021 жыл биздин Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн өтө оор жылдан болду. 28 апрель күнү кошуна Тажик Республикасынын куралдуу аскердик күчтөрү биздин Кыргызстанга эскертүүсүз бастырып киришип, бир канча жарандарыбыздын үйлөрүн өрттөшүп, 39 жараныбызды эч күнөөсүз жок кылышты. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Баткен окуясы боюнча 29 август күнү жеринен барып бир аз видео материал жасап келдим эле. Жолдо баратып мекенчил абабыз Саптыбалдиев Абдикерим жана ошондой эле Жаштык айылынын тургуну Абдырашид аба менен биргеликте жеринен барып Максат айылы, андан кийинки арка 1, арка 2 айылдарына барып ошол жерден видео материалдарды атайын жасап сиздерге маалымат берүүнү туура көрүп отурам. Андан эмесе ошол видео материалдар менен таанышып коюңуздар. Баткен-Исфана жолу Төрткүл суу сактагычынын жанынан өтүп баратабыз. Бул кимики? Биздики да. Бизде таштар бар да. Это мына жерле биздики да мына. А эмне аяка кушкан аяк болгон? Бияк кушкан мешта жакта. Эмнеге жок? Мына эмне же болсо болбой эле. Кандай? Эгизден көрүп турбайбы, эгизден. Эгиз бийиктен көрүп турат, а? Мына каналдын аты эмне өзү? Канал? Төрткүл каналы? Төрткүл каналы, а? Төрткүл суу сактагычыга куйган канал. Мына Көкташ айылы, а? Баткен облусу Көкташ айылы. Ушул жерде эмне көчкө да чыгат? Тажиктер да жашайбы бу жерде? Тажиктерге жакынлаган, кыйналгандан жадап көчөдө. Бизге али поддержка кам болду экен. Поддержка эми азыр берилет да мамлекет тарабынан, а? Ким ушул жерде пограничный зоналарды жашаса, ошолорго статус бериш керек. Пограничный деген статус берип, ар бир автомат бериш керек. Кайсы мамлекетти жараны болбосун, чегараны бузса мыйзамсыз. Ошол жерде ачыкка уруксат бериш керек. Себеби мыйзамды бузушка чегараны эч кимдин акы жок. Эки мамлекеттин келишими бар. Азыр биз кетип аткан жол Баткен-Исфана лейлек жолу да. Азыр биз Баткендин көптөн бери талаш тартыш болуп келаткан Төр көчөсүнөн өтөбүз. Төр көчөгө жакында бара жатабыз. Менин өзүмдүн түшүнүгүм боюнча, мына Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш элдерге, жашап аткан элдерге ар бириге пограничник, чегарачы деген статус берип туруп, ар бириге ошо бой жеткен куралды кондошту биле турган аялдарга, эркектерге бирден курал берип, эки мамлекет Тажикстан менен Кыргызстандын чегарасында өзүнүн немеси бар. Чегараны бузуп, Төр көчө ушул да. Төр көчө деген жерге келдик. Ошол статусту берип туруп, кимде ким чегараны буза турган болсо, чегараны бузуп. Тажиктер өтөт да. Бул чегараны буза турган болсо, чегараны бузуп. Тажиктер өтөт да. Бул оңдон солго тайтыр өтөт. Биз турга лейлекке кетебиз. Варухка кетеби? Варухка кетет ооба. Ошол статусту берип, кимде ким чегараны буза турган болсо, чегараны бузуп өткөн адамды адам болобу, кандай болобу, жаныбар болобу, ошол жерде ат ташашка уруксат бериш керек да. Ошондо гана тыйылып, ошондо гана тартип болот. Мына чоң жол бизден, бирок тажиктер үстөмдүк кылып, өзүгө каратып, биздин трассаны мантип токтотуп койгондагын стоп коюп. А тажиктер главный кылып алган өздөрүгө. Ал жакта анклав болгону Варух анклавы бар, а бул жакта селый лейлек району бар. Ушул маселе талаш тартышып жаратып талаш тартышып жаратып келет, чечилбей келет. Ооба. Мына булар туугандар, мына Кыргызстандык туугандар барлыгы. Жолдун эки жагы да полный. Бул Кыргызстан территориясы. Кыргызстан. Ошол жерлер полный Кыргызстан, просто тажиктер үстөмдүк кылат да Төр көчөгөчү. Уяктан кесеңен бекитип алат, бияктан кесең кичине качак болсо Төр көчөнү бекитип алат эки жагынычы. Себеби бул жерде элдер аз да. Ошон үчүн Кыргызстандын атуулдары аз. Бул жерге войска коюш керек экен да. Ооба да. Бекитпей турганда бул, Ооба. Беките
айта турган болсо атасын. Ооба да. Ошо статусту бериш керек да. Чегирачы деген жашы 18 толгондон кийин ар бир аял бул эркек боло ошо чегирада жашаган Баткенсундун Лейлек районунун чегирада жашаган элдерге статус берип туруп бирден курал бериш керек да. Жоопкерчиликти жүктөш керек да. Мыйзамсыз колдонбойсун, мыйзамсыз бирөөдү атпайсың. Чегираны буза турган болсо, чегираны бузуп өтө турган болсо гана ошого курал колдоносун деген буйрук чыгара кандай кылат, ошонтип берсе кичине тартип болот эле да. Атак азыр бир чегирада жашаткан элдерибиз таяр мишен да, алар любой күнү любой маалда келип атып кетиши мүмкүн, өрттөп кетиши мүмкүн. Себеби булар куралсыз да, алар курал менен келатат. Ошол жерде чоң маселе жатат, ошол маселени караш керек. Төрткөчө биз Аксай айылы да бул эме, ошондо. Төрткөчө бул жак Актатыр дейт. Буяга Актатыр айыл болот, ооба. Төрткөчө ошо Кыргызстандыкы негизиненчи, бирок кичине эле тополоң болсо таждар тосуп алат да жолдо чыгып. Себеби таждар жакын жашайт даган элдери көп. Бизде элдер аз ал жерде. Маселе ошол жерде болот. А картада биздин жер негизичи. Ал жер кимди аскерлер тарабынан кайтарылат? Азыр эч ким мында кайтарган жок. Негизиден ошол кичине талаш тартыш болсо ошол жерди Төркүчтөн бекитип коет да, ошондо Лейлек районуна өтүшкө жол жок болуп калат. Объезд менен тоолорду айланып өтүш керек. Ошол негизинен. Мына оң жакка Самарканддагы айылга кетет. Бая суу жок болуп атат, элдер кыйналып атат деген. Сол жакка Ысфанага кетет. Ысфана 87 км. А Самарканддагы 7 км. Бул азыр биз Ысфанага бурулдук. Ысфанага кайрылдык. Лейлектен Ысфанага. Сүлүктүү шаар, а? Сүлүк шаар эмес, Сүлүктү кийин бар. Максат айылына кеткен жол. Кулунду, Максат айылдарына кеткен жол. Оң жакта Сүлүктүү шаар калды. Кулунду жолу. Бул айыл аймагы. О, мына жерде паркур чыгат окшойт, а? Ошо паркур кылына ошо. Накта. Бул кайка кетет? Ал Өзбекстан, Тажикстанга, Өзбекстанга барып атпайбы? Ошол жака сатылып атабы? Сатылды. Эмес сатылды. Сол жакта сатылазак. Баткен облусунун Кулунду, Лейлек районунун Кулунду айыл аймагынын аркасы. Жаңы жол шеттен түгөйт. Бул жагы эски жол. Максат айылга канча калды дагы? Максатка бир 20 дейт го. Бул жерде канча кожолук жашайт аба? Жаңы жер айыл өкмөттө 2000ден ашык болсо керек. 2000ден ашык. Булар Тажиктардын маршруткасы, Коджан Кыстакөл деген мына 66 дагы канча жол жүргөн. Кожанга чейин барабы, а? Мына жол Коджанга чейин. Акыры конечно, булар алмашып. Булар Кыргызстандын ичине кирип алып кадимки эле кирип чыгып жүрөр экен да, а? Каласа. Буяга кире албайт, азыр келип үчөө алып кире албайт. Азыр кире албайбы? Запрещен да? Mana granatı. Мынеттен бияк Кыргызстан, Тажикстан көпүртүн аягы. Yok Kırgızstan. Yolları geri Tacik'ten gayet Türkiye'de ama niye prezident baldırdıkça çok çok baldırdıkça 28'lik. Pasaya trolle. Poskay var ya. Pozgayını aldırtır ha? Bunlar bu bunlar. Büt göreceğini alıp getirsin o. Ben de solda kadar kaçmıyor. Bunların bir yağı Tacik'ten bir yağı Kırgızstan. Bir yağı Tacik'ten bir yağı Kırgızstan. Toktova koysan kol aytıdı. Gayesi cemaati yok da. Turbalan deydi, жақсы oldu. Kuru akşalan deydi. Akşalan Azapta yaşaydı gençler ama azapta. Bu қатарма-қатар келатқан өзі бұл жерде Қырғызстан, Тәжікстан шекарасы екен да. Қырғыз-Тәжік шекарасында тұрамыз азыр біз. Арқа айылында. Бұл жақ оң жағы бұл Тәжікстан, сол жақтағы бұл Қырғызстан. Қырғызстанның мына жерде заправкалар бүт бардығы өртіліп кеткен. Мына жерде мынандай заправкаларда болған екен, бұларда өрттелген. Осындай эле
мына асты жакта да катар заправкалар болгон дешет. Ушунун баардыгы өрттөлгөн дейт. Мына Тажикстандан эмесе. Ар жакта жанакыл Нарын дарыясы менен Тар дарыядан кийин ушу биздин суулардан түшкөн суулардан булар суу сактагыч курган. Мына жерде суу сактагычтын учу көрүнүп турат. Мына болсо Тажикстан, наркы өзү Тажикстан экен, жолдун аркы өзү Тажикстан. Булар бер жака өтпөйт экен. Анда Тажикстандын порто берип турат. Ала Тажикстандын граждандары ошо мына ушул заправкалардын баардыгы канча заправка бар бул жерде? Bilmem sanma 15'ten көп болса 15'ten көп. 15'ten көп заправка курулган атайын Тажикстандын өкмөтү үчүн деп, элибиз үчүн деп чыгылып. Тажиктер үчүн атайын ушундай биздин эл иштеп берген экен да. Акыры келип тажиктер мындай кылып өрттөп, кыйратып салган. Мына заправкасы калыптыр. Иштеп атабы, иштебей атабы булар? Жок, иштеген. Иштебептир, булар деле иштебей турат. Баары өрттөлгөн. Баардыгын өрттөп салган экен да. Заправкалардын өзү да өрттөнгөнбү же безин күйгөн эмеспи? Күйгөн бар. Өттөлбөгөнү кабатты көрүнүп баары өрттө. Оон айым өттөт. Бул жапайычылык да эми. Бул жер аябай кызыктуу жер экен. Бул жерден ары карай биздин бул жерде арка айылы да. Аркадан ары жана Кыстакөл Тажикстан. Ana bizikine Kırgızstandыкына жанакы неме да. Максат айылы. Максат айылы жайгашкан. Ушул жерде каргашалуу жаз мезгилиндеги окуядан кийин ушул тажик аскерлери Кыргызстандын чегине басып келип, анын кесепетинен бир канча жанакындай өзүбүздүн жеке ишкерлер дейбизби, бизде ушул жерде жашаган жергиликтүү элдердин үйлөрүн, бизнестерин, ошол кошуна өлкөлүнүн жарандары, аскерлери кирип өрттөп жиберишкен. Эми ошол мына жерде алдыда көрүп турганыңыздар да, мына жакта. Мына жолдун асты жагы Тажикстан, үстү жагы Кыргызстан деп аталат экен да, Кыргызстандыкы деп аталат экен. Бирок ошол жолдон айрыкча мына жерде көбүнчө эле мына тажик номерлүү машиналар абдан көп жүрөт экен. Анан мына жергиликтүү элдерден сурай турган болсок, азыр мурун дейт аралашып эле ары бери кирип жүрөбөшөт дейт. Азыр болсо тажиктер Кыргызстандын жерине өтпөйт дейт. Бирок жолду пайдаланышат дейт да. Кыргызстандын жерине өтпөйт, жолду пайдаланышат. Ошо менен бирдикте мына жерде ошол жерден мына өзүңүздөр көрүп тургандай машиналар келип туруп эле мына Тажикстан машинасы кайра эле Тажикстандын территориясына кирип кетет экен. Анын Тажикстандын территориясы каяк дегенде мындай келет, мына карасаңыздар. Тажикстан территориясына келип мына жерден мына аркы өзү да биздин Кыргызстан жери экен. Флагтар илинип турбайбы? Анын ар жагы болсо, андайынан кетип немеге Тажикстанга кирип кетет экен. Анан неме турат, көпүрө бар экен мына жерде. Ушу көпүрөдөн суу агабы? Öte kanal var da Tacik ötüp ketти. Ушул жагын сиз түшүндүрүп берсеңиз кандай болот? Айтып бериңиз. Ana ettidir kanal var, çoğun kanal. Sırdaryadan su tartat, ona Kırgızstan territoriyasından ötüp, ona Örgüzarga, veya Kısaközge kapırıp çeyin ketetti da. Bul Örgüzar, Ona Örgüzar özü Tacikistan'dıkı da bul. Tacikistan'ın Örgüzarı. Tacikistan'ın Örgüzarı. Mana etten Kırgızstan'ın kanalı var. Onun Tacik'a su ötüp, o Sırdaryadan su tartat da bular. Nasos menen. Nasos menen tartat. Bizden Жаңы айыл өкмөтү ham şu nasos menen Sırdaryadan su içet da. Şondan ketdi. Hazır mana şu көбөр турган дарактар бүт мына ушул Пасха айыл ушул каналдан ичет да, Сырдариядан келет, Кыргызстан территориясынан эми канча километр onu точно билбейм мен. Шонан өтүп кетет да Кыргызстанга. Şu kanalda Kırgızstan tosуп койсо, булар сусуз калат да. Канча гектар жер сусуз калат? Жер сусуз калат да. Канча гектар? Билбейм, көп да, бетте 2 колхоз бар да бу Кысакөздө. 2 колхоз бар. Полный сусуз калат да. Полный ушул каналдан ичет. Көз-каранды экен да? Көз-каранды. Анан жогорку каналдан ham ол жана түшкөн жерибиз бар го. Ошол жерден турба менен өткөзгөн жердин астынан барып чыгып калат оерам. Ошол жогорку каналдан ham суу ичет булар. Ошол жаңы биз түшкөн жерден биздин жаштык айылынын астынан суу чыгарып алат да ошол. Канал Кыргызстан территориясынан өтөт. Кыргызстан территориясынан. Баягы биз көргөн чоң канал ам Кыргызстандан башынан өтөт. Барып ошол Тажикстанга өтүп кетет балам. Бул каналга суу насос менен тартылабы? Бардыгы насос. Булам насос, олам насос, ол биздики ham насос. Бардыгы ана Сырдариядан алат. Бирок Сырдария Тажикстан территориясы. Тажикстан территориясы, о көрүнүп турат го.
Ana şol. Sirdarya jana Nарын дарыясынан келген. Şol. Каракулжадан келген сулар. Şol büt Kırgızstan suwu da başı. Şundan kelip anam bu Özbekistan götüp ketет go. Özbekistandan nары карай Казакстанга кетет. Şonday bolsa kerek, je Özbekistanга barıp jok bolup ketep, ayağım bilbeyim. Аралга барат, Арал. Şu Aralga barsa kerek da. Ayağım bilbeyim lekin. Ал жерде ушул эле жерде өрттөнгөн үйлөрдү көрүп атат. Мына бул кимдики өзү? Bular Улуткай санды. Bular bardyk ele Kırgızlardyky. Bular eme de, bular bu kamok magazin bogon da bular. Stoloy bogon. Barlı Türkçe. Polnu Kırgızstandyk bogon. Tajikistan şu 28'de eme çıkkanda, konflikt çıkkanda at taşaganda. Öyle de 28 aprelde ya. Апрелде. Aprelde bogon. Мына үйлөрдүн баардыгы магазин болгон экен да. Bular bardygy частный magazinler bolgon, bardygyny at taşaganda. Mana onun içine hem polnu atkan. Кайсыны için? Mana onun içine hem. Bunun için эмне чоң базар болгон бу? Bunun için bazarçık bogon çoğ. Bardygyny atıp içidegi niyetelerdi büt tonop ketken da. Bunun içinde значит тажиктер өздөрү да соода кылат беле же? Yok Kırgızlar ele sooda kılat da. En Tajikler ham Kırgızstandyky. Tajik ham endi mananda joldan öse kirip asa alıp jatkandır den onu bilbeyim go ben. Негизи Кыргызстандык. Kırgızstandyky da bu. Чоң Ana örükler ele Tajikistandyky da, kagany Kırgızstan. Мына азыр ушул базарчыкты көрүп турабыз да, бул жерде өзү эмнеге сатылчу эле? Şu produktlar, şumotka, kali kiyim, keçe, baldardyky, çoňdordyky şolda. Mana erde yet satylat, kasapxana. Şu. Mana erde yet satylat. Yeterde şu mana görjerler tawarlарды alıp koygonga, nastroy material kerekli elege çaka pakalar. Өзүңүз кайсы айыл өкмөтүндө жашайсыз? Жаңжел айыл өкмөтү, жаштык айылда турам да. Аты-жөнүңүз? Абдырашт. Абдыраштабы, Абдырашта. Мына Кыргызстан. Bu Kırgızstan tarafı kanalga barasızbı? Барабыз. Жүрүң каналга. Kanalı mana suwunyam tartып. Biz немеде мына базарчыкка кирдик. Биз өзү мына сол жакка карап мына Тажикстанга кирип кетет экен. Мына каналдын жогору жагы бүт Кыргызстандын жери турабы? Ооба. Ооба, туура Кыргызстан. Жаңжел айыл өкмөтүнүкү. Канал Сырдарыясынан көтөрүлүп чыгат экен. Ооба. Насос менен. Насос менен чыгат да. Эми ушул канал мен ойлойм да, ушул биз жакта жанакыл канчалаган суулар агып өтөт. Жана деле эмне деген дарыя дедиңиз жанагы? Сок дарыясы. Сок Өзбекстанга кирип кетет. Сок дарыясын бура турган болсок биз. Ошол мына Исфанага чейин келди экен. Лейлекке чекелет. Лейлекке чейин келе кандай. Жогор жактан бурса, Исфанага чейин келет. Жогор жактан бурса. Ал эми андан ары карай неме деген Тардария деген суу агат бизде, Каракулжада. Тардариясын бура турган болсо, мисалы жогорурактан бура турган болсок, ал мына ошол жанакыл сиз жашап аткан Сокко чейин келет да. Сокко чейинки территорияны суу менен камсыз кылса болот. Андыктан биз каналга только канал. Мына эми суу адамдын өмүрү дейт. Бул суу менен биз өзүбүздүн дыйкан чарбачылыгыбызды жүргүзөбүз, өзүбүздүн багыбан чарбачылыгын жүргүзөбүз. Биз аркылуу өтөт. Башка вахит жок да буларга. Endi mana ayaktan ötkөн üçün bizni mana territoriyага limit berет. Buyagıga hiç kандай limit bere turgan yer bolsa kerek. Buyagda bizdiki buyağı balle Tajikistan bolsa kerek. Je o naragıda bar bu Kırgızstan territoriyası onu biteli okşayt ko. Mына жерде базарчык болгон, тажиктердин техникалары аябай көп жүрөт экен бул ошол Кыргызстан территориясында. Mana Kırgızstan territoriyası ötöt da bular. Başka vakiti yok da bu Kaniba'dan Misfara ötüş gerek da. Бул жерде военный техникалар биздики аскерлери жайгашканбы, каерде кайтарат? Онусуну билбейм. Чегерачылар. Шо баягы чегара шо да алтымышылта. Ошол жок. Бул өзүнү корутат экен да, биякта корубайт. Биякта жок болсо керек, биякта жок. Анда буну кандай бул жерге неме коюш керек? Коюн десе жолдун биягы Тажикстан болсо, уягы Өзбекстан болсо, Кыргызстан болсо, кантип койт onu? Жарымга коебу. Onu endi prezidentimiz endi Xudo xolasa ortasından sım tartib qo'ysa qutulamiz, Tajik o'talmay qoladi keyin. Masala cho'ng ekan. Hali masala cho'ngda, prezidentga ham qiyin da, cho'ngda hali. Tursandan keladi. Al Sırdarya Susaqtagıcha. Ha, Sırdarya Susaqtagıcha. Bul Tajikistandın Xuzand oblastında joylashgan. O, endi emesi var. Gezi var, Qayraqum gezi. Oşondan svet alabız da biz. Toqtu şondan beredi da bizga. Ha, şu Sırdaryanın o Qayraqum gezi var. Özbekistan alıp ketedi ha? Ha, ondan da Özbekistan. O, salbalar turasız. O, görüp turат. Ana şolar Sırdarya, ana şol. Endi көз карандыз болобуз деп, мына жактан уласа керек. Өткөндө президент айтып атат эди. Токту өзүбүздөн. Ата азыр сиздер Тажикстанга төлөйсүздөр токту. Тажикстанга төлөйбүз азыр.
Tajikistan'dan alat da mana şu Жаңы Айл hökümeti. Bizim nasoslar ham Tajikistan'dan alat da. Бул значит бул жер эми немеге жанагы илгерки мурунку кайсыл неме деп коет эле область? Хожант обласы. Хожант область. Жок, мурун Хожант эмес, башкача эле ба? Ленинабад обласы болуп турганда. Ленинабад областы. Ленинабад обласы болуп турганда. Азыр Хожант жаңы атада бул. Азыр ошондо мына жолдун асты жагы Tacikistan üstü jagı Kırgızstanda. Кыргызстанда. Мына биз турган көпүрөнүн да ар жагы Тажикстан. Mana turgan daraktar Tacikistanda, bul köprü Kırgızstan bul. Ал эми мына көпүрөдөн ана жерде канал өтөт экен. О. Каналга чейин, Kanalga çeyin Kırgızstan. Бирок мына жерден айрыкча Тажикстандын машиналары турат экен. Bu yerda Kanibadam rayonu menen İsfara rayonu var. Oşo Hojantda kattap ötөт да булар. Эки rayonun var da bu yakta. Мына ал жерде бул жагына анан көпүрөгө чейин bir 100 metrede var eкен да. 100 metr бул жагы 300 metrde, 400 metrde anaki kayra Tajikistan'a kirip ketет экен, Aa, şonday da. Kayra Tajikistan'a kiret da. Мына жерде Тажикстандык эме жарандары менен Кыргызстандын жарандары. Мына бири-биринин территориясына өтүшөбү ал жерден? Yok, biz hazır ötmeyimiz, Tajiklar bilmeyim ne. Биз өтпөйбүз. Yok, özkü apasın da. Joldan öttün öyle karma olat hazır. Карма болсо да. Ha, karma olat. Karma olat. Hazır bizge apasın hazır. Gelin buradan ekin ötüp, alış-beriş kısa közüge çeyin barıp, pırat takılıp gelip жүргөн biz. Hazır endi жоқ өтүш. Мына биз азыр аз жакта өрттөлгөн заправкаларды көрүп отурабыз. Аяğı görünbөй экен заправкалар. Канча бир 15-20 aday zapravkanın polunu Tacikler 28'de örttөгөн da. Өртөп бүтүштү булар. Örtöp bütüştü bular. Bular ошондо өзүнүн рызкысын өздөрү Özlerinin rızkını özleri amele biz katarı paydalanıp turganda şunu. Şunda örtöp taşadı bardığını. Бул жерде ошол кезде тажиктер кеңири басып жүргөн, а? Kengiri basıp жүрчөдük. Biz hem kengiri manaka barıp geçiyorduk. İşi yok da bizim yani. Uje endi bu oy kaldı da. Endi Granistan'ın prezident sındı tartıp bölse ortadan Xuda kalasa büttü da. Ошол жерде ошол жолду бар бөлүш керек. Bilmem kantı bölsen onu prezidentler bile çeçet da. Biz onu çeçe albayız. Эгерде ушул границаны мына ал жерден жолду экиге бөлүп койсо, бул жагы тажиктики, бул жагы кыргызстандык болот да. Ошондой болуп калат да. Бая граница ошондо такталып калат да. Адамдар бири-бириге тийишпей калабы деген үмүттө энди бул. Биздин кыргыздын граждандарына зыяндуулугу тийбейби эгерде бөлүнүп калса? Онусunu биле албайм. Тийбеши мүмкүн. Потому что олар өтө албайт да бизден. Сиздер ошону кайсы жактан каттап каласыздар? Же башка жактан? Bizde mana jактан жолубуз бар, mana достук. Достук жолу бар. Достук жолу бар бизге. Жолдагы айыл, достук айылы бар. Достук айылы аяк 60 жылдык, бет арка 2, баягы келгенибиз арка 1 да. Келген жанакыл жерден бурулган жери арка. Центр шеетте да, Жаңы Айл hökümetinin kontoru şeette. Arka 2 mana şehir hazır. Arka 2 mana şehir. Düz arka 2'ye çeyin giderken sol tarafta Tajikistan'a kirip ketет da. Hazır endi Kırgızstan'ın granisasını şu yol bölüp turat da. Kırgızstan'ın granisasını yol bölüp turat. Эгерде жолду бууп сала турган болсок, биз ушул жерден даже мына жерге чейин, ушу көпүрөгө чейинки жол территорияны аскерлерди алып келип жайгашырып киргизбей кое турган болсо кандай болот? Onusunu ayta albayм. Onu endi prezidentler çeçet, endi kantip сүйлөшөт, onu biz ayta albayбыз onu. Өзү биз ушул немени, мына biz ушул жерден, мына көпүрө турган жерден тосуп ала турган болсок, анда тажиктер мына жагынан сол Эки районго өтө албай калат. Мына жактан жол салып алса керек. Ылдыйда жери бар, жол салышы мүмкүн. Ылдыйда жери бар экен, жол салып алат экен да. Ошондо кылат да, башка айласы жок экен да. Ошондо жол бөлүнсө, ошондо Кыргыз Тажика залалы бири-бириге тийбейт да. Азыр биздин жерден, биздин жолдон пайдаланып атышат деп эсептесек болот экен да булар да. Ошондо Tajikistan'a ötken tovarlarım, şunda bir yer, iki yerden açık koyuyordu da, pirmeyle ötüt, dokumentalniy bo'ladi, ötüt. Şunda bo'ladi da. Tushundim. Şunda chorniy xod yo'q bo'ladi da, to'ssi. Bir yerden o'tib turgan bo'lib qoladi. Rahmat ava. Sizga cho'ng rahmat. Allohim rozi bo'lsin, sizlarga tinchlik, baquvvatchilik qalaymiz. Eng qattiq javr tatgan uşul toyxona, Abdurahman Aji toyxonasi 28'inde Tajikler örtöp jigirgen. Şol. Mana özüңүздөр көрүп турасыздар муну. Tajiklerin үйү турат, birisi de örtүнгөн. Жоқ, бетте маршрутка остановкасы бер, конечный 55.
55'ten 55'tin конечный бул Хажан кыса көз деген маршрутунун конечный 55 деп жазып койгон го алдыга. Мына жерде турецкий үйдү да көрүп калдык да, түрктөр салып берген буну. Турецкий оны ошол максаттагы үйдөн да, булам үй өртөлгөн эди, ошону салган да шетке. Ким салып берди? Президент. Президент салып берген да мына ушул үйдү. Кече ушу максаттын катары да бүттү да булам. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына жерде биз максат айылына келгенде, арка айылына келгенде, ушул жерде жергиликтүү элдер мындай салынган үйлөрдө президенттин үйү деп коет экен да. Айлуулугу жакшы, бүт условия бар ичинде. Баня, душ, туалет деген заманбап үйлөр да булар. Бул азыр 50 градустукка туруштук берет деп атат. Панчак ташиптерге ыраазысыздар. Ыраазыбыз эми, пока азыр нормально бизди аман-эсен сактап калды 28-де. Ошонусуга ham чоң рахмат. Жолдоруңуздар оңдолду. Жолдор мана максатты 10 километр жерди асфальт кылып берди. Чаңып жатчу эди. Үй күйгөн адамдарга үйлөрдү Үй куруп берген, үй күйгөн адамдарга үйдү куруп берди. Чоң рахмат. Мана ыстыкка, суукка калбадык. Мана үйлөр бүттү да, таяр адамдар үйгө кирди. Максат Орта мектебине кош келиңиздер. Урматтуу кыргыз элим, мекендештер, сиздер жогорудагы видео материалдардан чындыктын жүзүн бир аз болсо дагы көрдүңүздөр. Биздин жарандарыбыздын өрттөлүп кеткен үйлөрдүн ордуна жаңыдан үйлөр салынып берилди. Эми мындан ары биздин жерибизде, элибизде эч качан согуш болбосун. Урматтуу кыргыз элим, мекендештер, 2022 жыл биздин кыргыз элине, Кыргыз Республикасына тынчтыкты, бейкутчулукту, токчулукту, берекени, кубанычтуу күндөрдү тартуулаган жылдардан болсун. Көңүл бөлгөнүңүздөргө терең ыраазычылык билдирем. Сак саламатта болуңуздар.